Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрмөндары. Сиздер менен кайрадан Oni Top каналы. 2022 жылдагы сезондун алгачкы ийри турнири жыйынтыкталды. 21 март күнү Норус майрамына арналган мелдештин финалы Чолпон Ата шаарындагы ат майданда болуп өттү. Финалда Чүй облусунун Сарыөзөн командасы Талас облусунун Ынтымак жаатына жеңилип калды. Финалдык оюндун эсеби 4-1. Муну менен Ынтымак командасы акыркы 5 жыл катары менен бул кубокту жеңип жатат. Тактап айтканда 2017, 2018, 2019, 2021 жана 2022 жылдары Ынтымак бул мелдештин чемпиону аталды. Финалдагы эң мыкты оюнчу Майрамбек Рыспеков сөзсүз түрдө ал бул оюнда 2 салым салды. Мындан тышкары оюндардын жыйынтыгы боюнча өлкө федерациясы мыктылардан ыктады. Мыкты ат намын Сарыөзөндүн 83 аттуу аргымагы жеңип алды. 83 аттуу аргымакты Белек Мукаев ойнотконун жакшы билесиздер. Ал эми мыкты оюнчу намын Майрамбек Рыспеков жеңип алды. Менин жеке пикиримде бул 100% адилеттүү чечим. Майрамбек Рыспеков достуктан Ынтымакка өткөн соң өзүнүн кечим экени үчүн жан үрөп укмушсуздай деңгээлдеги оюн көрсөттү. Алдыдагы аргымагы каркыра дагы өзүнө куп жарашып, мыкты күлүк аргымак экендигин далилдеди. Эске салсак, Майрамбек Рыспеков Мурас командасына болгон каршы оюнда 2 улакты салган. Ошондой эле достук командасына болгон оюнда дагы бир жолу өзгөчөлөнгөн. Ар бир салымда укмушсуздай ылдамдык, укмушсуздай чеберчиликти көрсөткөн. Финалда дагы Майрамбек Рыспеков 4 улактын экөөсүн салды. Өзгөчө биринчи улактын салганын байкасаңыздар, өтө мыкты чеберчилик менен тайгазанга капталдап келип, өзүнүн жанын аябай улакты тайгазанга ыргытты. Майрамбек Рыспеков сөзсүз түрдө бул турнирдин мыктысы. Ким бул ойго макул болсо, Майрамбек жөнүндө жакшы ойлорду жазып кетиңиздер. Ал эми ким каршы болсо, эмне себептен каршы жана кайсыл оюнчу мыкты экендигин жазып коюңуздар. Алдыда Майрамбек Рыспековдун бул турнирдеги салган салымдарын назарыңыздарга салабыз. Албетте баа берип кетиңиздер. Ошондой эле биздин каналга кошулууну унутпаңыздар.